мусулман өлкөдө жашайбыз, өзүбүз мусулман болуп, анча мынча болсо дагы мындай динден кабары бар адам катарында мен бул ролду ушул Куранда ойногонго тыюу салынат деп жазылгандыктан мен ошону кийин-кечирээк билип, бул ролду толугу менен жыйыштырууга туура келди. Канчалаган контракттар болду, контракт түзөлүү ушул жарнамалык роликтерге деп. Бир роликтин баасын бир $2000 чейин, $3000 чейин сунуштагандар болду, ушунча берели. Келип эле түш берип кой биздин жарнамабызга дегендер болду да. Анан бирок ошого карабай жыйыштырууга туура келди. Бул биринчиси, экинчиси чыгармачылыкта бир эле роль менен баягы таанылып, бир эле атта калгым келген жок. Баягы тепкичти өзгөртүп, бир аз нукту буруп, ар кандай ролго бургум келди. Ошондуктан аны бир ойнодук, жаптык болду, ошо менен калды да.